Биздин замандын 751-жылы Талас дарыясынын жанында адамзат тарыхындагы 10 ири салгылашуунун бири Атлах салгылашуусу болуп өткөн. Анда арабтар менен кытайлардын 100 миңдеген аскерлери салгылашкан. Ага жергиликтүү түргөш, карлук жана башка түрк элдери да катышкан. Согуш Кытай аскерлеринин жеңилүүсү менен аяктаган. Былтыр бул тарыхый окуянын 1270 жылдыгына карата Талас шаарында Талас салгылашуусу жана анын тарыхый мааниси аттуу эл аралык илимий практикалык конференция өтүп, соңунда резолюция кабыл алынган. Илимий практикалык конференция Талас мамлекеттик университетинин тарыхчы окумуштуулары тарабынан демилгеленип, долбоорлор жазылып, бүгүнкү күндө изилдөө иштери жүрүп келет. Ушул жыйнакты Талас салгылашуусуна арналган жыйнакты бекер чыгарып берди. Бул конференциянын илимий, бул жерде жалаң гана Талас салгылашуусуна арналган илимий эмгектер. Кечээ Талас мамлекеттик университетинде Атлах салгылашуусунун тарыхый маданий мурас катары илимий теориялык негиздемеси аттуу тегерек стол болуп өттү. Университеттин тарыхчы окумуштуулары илимий баяндамаларды жасап, чакырылган меймандар менен талкуу болду. Мындан кийинки этапта археологиялык казууларды жүргүзүү пландалып атат. Буюрса ал экинчи этабында ошондой археологиялык казуулар жүргүзүлүп, анан Талас салгылашуусунун так орду аныкталып, Атлах шаарынын пайдубалы, ошонун урандылары дагы такталса, бул кыргыз тарыхы үчүн чоң жетишкен ийгилик болот деп ойлойбуз. Тарыхтагы Атлах шаары азыркы Манас районуна караштуу Кеңеш айылынын түндүк батышындагы Жоондөбө шаар чалды бар экенин окумуштуулар археологиялык казуулардан табылган табылгалар аркылуу изилдешип белгилешкен. Деген менен тарыхый окуя болгон жер соңку жылдары иликтенбей келген. Туризмдин өнүгүшүнө жана тарыхка кайдыгер карабаган жарандар аталган жерди туристтик жайга айлантуу демилгесин көтөрүп, бүгүнкү күндө бул багытта иштер жүрүп жатат. Былтыркы жылдын 15 ноябрында 251 токтому менен иш жумуш тобу түзүлгөн. Биз ошонун мүчөсүбүз. Ошодо турган Миргазы, мен, Касымолдуке. Ошол топ мүчөсүбүз. Анан 2 ай мурун келип, ошол комиссия менен келип, дагы бир жолу чоң чогулуш өткөрүп, эл менен жер жөнүндө. Эми азыр чоң жер керек болуп атат. 400 гектардай демейм. 400 болбосо да бир 200 гектарга чейин болуп калса деген ниет менен чогулуштар болду. Тарыхчы Моймол Жусупова Таластын аймагында орун алган тарыхый жайларды илимий жактан изилдеп, коомчулукка таанытууда бир топ эмгектерди жасап, Атлах салгылашуусу боюнча да изилдөө иштерин алып барууда. Маани мазмунун кийинки жаш муундарга жеткиликтүү так жеткирүү үчүн биз учурда мындай илимий изилдөө иштерди, иликтөөлөрдү жүргүзүп жатабыз. Жана 2021 жылы Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан жарыяланган конкурста ушул илимий долбоорду утуп алып, учурда терең изилдеп жатабыз. Тарыхчы окумуштуулардын да эмгеги зор. Мен оюмча өзүнүн бир жыйынтыгын берет деп ойлойм. Кылымдарды карыткан тарыхый окуя дагы да изилденип, жалпы элдик мааниге ээ болуп, такталган маалымат кабарлар менен мазмуну байып, улуу мураска айланышы керектигин окумуштуулар белгилешти. Адилет Артыкбеков, Бексултан Рахатбек уулу, Нурлан Иманалиев, Талас шаары.